Ар кандай кылмыштарды алдын алуу жана болтуртпоо максатында Талас районунда жайгашкан Козучак айылынын тургундары биригип, акча каражатын чогултуп, айылдын аймагына ондагана видео көзөмөл коопсуздук камераларын орнотушту. Алардын ичинен бир адамдын жүзүнөн таануучу, бир 360 градус байкоо жүргүзүүчү жана 8 стационардык видео көзөмөл камералары бар. Кудай буюрса сатыр жапары жакшы демилгелер көтөрүп, биздин ушу эл көтөрүп аткан биз ошого көмөктөш болуш, өзүбүздүн айылыбызды өзүбүз коргоп, өзүбүз көтөрүп, жакшы демилгелер көтөргөнгө аракет кылып атабыз. Мынакей болот экен, мынакей ушинтип өкмөтүбүзгө жардам берсек, өкмөттү карап отурбайбы, жардам берсек жакшы болот да. Эскерте кетсек, үстүбүздөгү жылдын март айында жаңы моон жаркын келечек, таза моон коопсуз келечек аталышындагы форум өткөрүлгөн. Форумдун алкагында айыл өкмөт жергиликтүү кеңештин депутаттарына Талас облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан айылдарга видео камераларды орнотуу сунуштары берилген. Эми Козучак айылына орнотулган видео камералар Талас облустук ички иштер башкармалыгынын Санарип Кырдал борборуна туташтырылып, нөөмөттө турган кызматкерлер 24 саат бою көзөмөлгө алышууда. Башка айылдын жарандары өздөрү инициатива көтөрүп бизге кайрыла турган болсо, биздин тиешелүү кызматкерлер барат ошол жерге, параметрлерин кай жерге койсоң баардыгын эсептеп беришет. Андан тышкары кайсы фирма менен кандай маркадагы видео байкоо көзөмөл камерасын алыш керек. Ошонун баарын нускам өтүшүптүр. Анан биздин кызматкерлер барып коюп, бияка туташтырып беришет. Талас районунун Козучак айылынын тургуну Токтобек Мундузбаев эми Турцияга барып эс алып келет. Ал айылдаштарын көчөлөргө видео камера орнотууга үндөп колдоо тапкан. Натыйжада элдин акчасына 10 камера алынып, кыймыл көп жерлерге коюлган. Илеттиктердин мындай жигердүү аракети жогору бааланып, министрдин орун басары Октябрь Урманбетов 2 кишилик эс алуу жолдомо жана ыраазычылык кат менен сыйлады. Азыр айыл ичинде коопсуздук жакшы болуп калды, транспорттун өтүшү, мына уруу кескилер сәл тыйылып калгандай болуп калды. Милиция кызматкерлерине кичине жардам берип атабыз деген ойдо. Жалаң эле менин сыйлыгым эмес деп ойлоймун. Жалпы элибиздин сыйлыгы, айыл элинин сыйлыгы. Мен өзүм чоң ыраазымын айыл элине дагы. Ички иштер бөлүмүнө да ыраазымын, ошол жерде бизди колдоп, ушундай путевка берип, Турцияга жөнөтүп аткан. Бешташ коруктан келген скоростной кал жерде кооптуу жерлердин баарына коюлду. Айыл ичиндеги тартип бузуулар да азайды, жоголду. Ара көчө түзүлгөндөр. Баардыгыбыз сестенип калат экен камераны көргөндө. Башка айылдардагы Козучакта кече интернеттен көрүшүп, уже башка айылдардагы уже демилгелешип атат. Биз дагы Козур айылы депчи. Бишкек көл направленияда иштете баштадык 5-ден баштап. Мына баардыгы эми азыр эми Чүйдөн келип Таласка келип, анан Таластан түштүк өтөсүң. Мамлекеттик жол коопсуздугун биринчи баштайбыз. Булардын баардыгы ушу айыл өкмөт акимдер, жергиликтүү милициялар менен чогулуп кошуп атышат. Эми бул коопсуздук баарыбызга керек да. Керек нерсе экен. Баарыбызга керек. Туурабы? Илгерки союз кездегидей үйгө кууп салбай кетип калчу заманга барышыбыз керек да. Туурабы?